Biz Kore'de жүрөбүз, başka жерде жүрөбүзбү? Бизге берилген убакыттын сааты кетип атат. Аны бул жактан саат токтоп калып Кыргызстанга барганда унаа турган нерсе эмес. Мисалы үчүн 30га чыгып келди, мына Кемрадан да 20га чыгып келди. Бүгүн 42де өмүрүнүн жарымы Кореяда өтүп атат, урматтуу Күртүганов. Демек өмүр кадимдей кетип атат, каерде жүргөнүн карабастан. Ошол өмүрүнүн бир мүнөтүнө, секундуна жооп бере турган убакыт келет. Бул кыяматка урматтуу Күртүганов. Ошон үчүн намаз окуганга берилип аракет кылыш керек. Намазга хузур, кушуу болуш үчүн аны таштабай окуш керек. Мен багында токуп коюп, ошо менен эле жыргай берем, же куптан окуп жыргай берем, же баарын топтоп туруп бир окуп коем, же иншалла Бишкекке барган жакшылык окуйм, ага чейин иштеп алайын деп жүргөн адамдар бар. А Бишкекке жетесиңби жокпу, аны Кудай билет. Ал эмес Бишкектен келген биз деле кайра жетебиз жокпу, аны биз деле билбейбиз, балким билеттерибиз бош кетип калышы ыктымал, толук түрдө деле бар, урматтуу Күртүганов. Экинчиси, урматтуу Күртүгандар, адамдардын парз намазга мектептерден көп илим алсак болот. Эң жакшысы ошол мечиттерде, мына кечээ жанагы Сеулда Бурмурт мечитте көп жамаат болду, иштима болуп, ошол жерде семинар болуп атат, ошол жерге катышып барып маселе окуп, адам балким өмүрүндө бир эле сөз укса, бир эле маселе укса, өмүр бою ошого бактылуу болуш толук түрдө мүмкүн, урматтуу Күртүганов. Адамдын бактылуу болуш үчүн анын багыты гана оңдолушу керек болот. Демек илим алганга аракет кылыш керек. Илим менен жүрөк таасирленип, акыйкатты ак деп билип, караны кара деп биле турган болсоң, анда сенин ошол илимдин акыйкаты сенин жүрөгүңө кирди, ошол нерсе сага урматтуу